Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биз азыр акма боюнча практиканы өтөбүз. Кандай суроо келиши мүмкүн, ошол жакта суроолорду разбор кылабыз. Мындай А жана Б шаарларынын арасы 1440 км. Машина Адан Бга чейин 12 саатта жетти дейт. Кайра 8 сааттын ичинде кайтып келиш үчүн ал ылдамдыгын канча км саатка айландырыш керек дейт. Бул жакта негизи мындай. Ылдамдыкты табыш үчүн биз аралыкты бөлүшүбүз керек эмнеге? Убакытка, Бул аралык убакыт. Бул ылдамдык. Анда мындай болуптур, аралыгы 1440 км болсо, бөлүнгөн 12 саат дейт. 12 саатка бөлө турган болсок, бизде 120 км саатына чуркаптыр, айдаптыр. Саат. Кайра 8 саат ичинде кайтып келиш үчүн анын ылдамдыгы канча км саатка жогорулаш керек дейт. Анда боло турган болсо, бизде 1440 кмди биз 8 саат өтүш үчүн биз канча x деп белгилеп алсак, ылдамдыгыбыз канча болуш керек же болбосо v деп белгилеп алайлы. Ылдамдыгы канча болуш керек дейт. Мында 1440-ты жөн эле 8ге бөлүп салабыз. 8ге бөлүп салсак, бирден беребиз дагы 8 64, 8тен бөлсөк дагы 64, бул жакта 0, бул жака түшүп кетти, 180. Демек, ылдамдыгы 180 км саат болуш керек экен. Бирок бул жакта 180 км саат сураган жок, канчалык жогорулатышы керек дейт. Анда 180 менен 120-нын айырмасы бизде 60 кмге жогорулатыш керек. 60 км саатына. Ал эми бул жакта мындай көлдөрдүн үстүндө каздар учуп баратышат. Бул суроолордун баарын чыгарганда пауза кылып коюп туруп, өзгөрбөй чыгарып көргүлө. Чогуу чыгаргайлы. Бардыгы 7 көлгө кунушту канча каз бар болчу дейт. 7 көл бар экен, улам азайып кетти. 7-чи көлгө, 6-чы көлдө, 5-чи, 4-чү, 3-чү, 2-чи, 1-чи көлдө, 7-чи көлдө эң акырында жарым болуп кетип, эң акырында бир каз өчөт да. Мындан экесеси бул жака 2 өчөт. Бул жака 4 өчөт, бул жака 8 өчөт. Бул жака 8 эмес, 8. 16, 32 түшүптүр, бул жака 64 түшүптүр. Бул мага кошуп кое турган болсок, жолу чыгат. Мисалы, 64-тү 32-ге кошсок, 96, 16-ны кошсок бизде 12, 112, 8 менен 4 кошсок, булардын баарын бир сыраза кошуп алсак, 12, 14, 15. 15-ти кошуп койдук, бизде 127 каз болгон башында. Ал эмне буну чыгарып көргүлө, пауза коюп туруп, чогуу чыгарып көргүлө. Бул жакта негизи формула бар. 1-ден 2007-ге чейинки сумма 2007-ге бөлүнөт дейт. Анда мындай n көбөйтүлгөн n плюс 1 бөлүнгөн 2 формуласы. Мисалы, эгерде 100-лүкнү аныктай турган болсок, мисалы 1-ден баштап 100-ге чейинки сумма бул 100 көбөйтүлгөн 100 кошулган 1 да, бөлүнгөн 2. 100-тү 2-ге сразу бөлүп салсак, 50. Анда мындай. 101 көбөйтүлгөн 50 болуп калат дагы 50. Каласыңар калькулятор менен текшерип көргүлө, бул туура иштей турган формула. Ал эмне буну 2007-ге чейин дейт. Анда 2007 кошулган 1 бөлүнгөн 2 дейт. 2007-ге бөлүнүү дейт. Мындай кылайлы, анда 2007 көбөйтүлгөн 2008 болот экен. Бөлүнгөн 2. Туурабы? Сразу чыгарып керек жок. Бизге себебен 2007-ге дагы бөлөбүз да. 2008-ди 2-ге бөлө турган болсок, бизде анда 2007 бул жак менен бул жак кыскартып салсак болот да. Себебен бул 1004 көбөйтүлгөн 2 да. 2 менен 2 кыскарып кетет. Көбөйтүлгөн 1004 калып калат. Ал эми ушул санды 2007-ге бөлүш керек экен. 2007-ге бөлө турган болсок, биз 2007 менен 2007 кыскарат дагы. Ошондо жооп 1004. Мындайча айтканда, могул сан өзүнө өзү бөлүнөбү деген нерсе, бул бөлүнөт деп сразу жооп бере берсек болот.